Салам достор, бүгүн мен ушул силерге переменный резисторду кандай кошуш керек үйрөтөм. Бул менен өзүбүз каалагандай вольт берип ушул моторчикти же башка светодиодду өзүбүз каалаган нерсени тогун ограничение кылып, чоңойтуп, көбөйтүп иштете алабыз. Бул абдан сонун, ыңгайлуу, көп нерсеге жардам берет да. Ушинтип өзүңөр каалагандай ушуну бурап эле точный кылып азайтып, өзүңөргө кандай керек болсо ошондой айлантып алсаңар болот. Ушуну азыр кандай кошушту силерге көргөзүп берем. Достор, алгач переменный резисторду кошуш үчүн биз постоянный питание, менде азыр 7 вольт бар. Ушу 7 вольтту сол бутуна кошобуз. Сол бутуна кошкондон кийин анан ушул жерден биз могул акыркы ортоңку менен четки контакттарын бири-бирине мындай перемычка кылабыз да, мындай кылып туруп экөөнү улайм. Экөөнү улагандан кийин уже биздики кошууга даяр. Эми ушундай кылып эле кошобуз. Кошкондон кийин биягына чоңойтуп кичирейткенде бул мисалы келген плюс контагы ушуга кирип, айланып, өзүбүз каалагандай вольтко тургудай болуп анан чыгат бияктан. Эми чыккан проводду каалаган нагрузкабызды туташтыра берсек болот. Мисалы азыр светодиод менен көргөзүп берейин. Бул менен кичине мындай точныйраак көрүнөт. Плюсун плюска, минусун минуска улап алдым. Ушундай оңой эле кошулат бул. Эми муну биз бурап өзүбүзгө керектүү. Мен азыр 7 вольтко чейинки көбөйтө алам. Постоянный ток менде 7 вольт. Азыр где-то бир 3 вольт, 4 вольт болду. Ушинтип акырындык менен мына максималдуу азыр 7 вольтко чыгардым. Көрдүңөрбү? Ушундай жеңил эле болгон азына чейин алып барайын. Ушинтип мына үлбүрөп акырын эле иштеп калды. Ушундай өзүңөр каалагандай тургалап алсаңар болот. Өзүңөргө керектүү. Ушундай акырындык менен көбөйтүп, чоңойтуп иштете турган нерсе керек болуп аткан болсо, моторчикке дагы туташтырып берейин. Ушундай кылып моторчигибизге да туташтырып берсек болот. Өзүңөр каалаган нерсеге туташтырсаңар болот. Каалагандай мына. Азыр максималдуу 7 вольтко чейин койдум. Ушундай иштеп атат мына. Мына верткеден азайтабыз. Мына азайттым уже. Моторчиктен кичине билинбейт экен. Светодиод менен мындай даана көрүндү окшойт. Кайра максималдууга кылдым.
Мына достор бүт баары ушундай жөнөкөй эле. Ушундай форматта видеолор жакса комментарийга жазып, лайктан басып койгула. Ушул жөндө мен билгим келет. Силердин оюңарда ушундай нерселерди да тарт десеңер, ушундай нерселерди да тартабыз буюрса. Ошо достор, эмкиде көрүшкөнгө чейин сак саламатта болгула.